Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, биринчиден бардык мактоолор бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан мээримдүү, ырайымдуу, боорукер, кечиримдүү, эч кимге эч нерсеге муктаж болбогон Аллах субханаху ва таалага болсун. Экинчиден бүткүл ааламга рахмат болуп келген, акыркы демине чейин үммөтүм деп жашоосун арнаган, күндү күндөбестен, түндү түндөбестен сиз менен бизди бактылуу болсун деп караңгыга батып кеткен үммөттү жарык алып чыккан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына Рамазан айы дагы кетти. Рамазан айы дагы кош бол деп Рамазан айы менен коштоштук. Эми жараткан Аллах Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Рамазан ичинде кетирген ката кемчилик, күнөөлөрдү Аллахым өзү кечирген болсун. Рамазан ичинде кылган баардык жакшы иштерди, кайрымдуу садакаларды, берген зекеттерди Аллахым кабыл кылган болсун. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айы бүткөндөн кийин Рамазан айы кабыл болдубу же болбоду деген суроо келет. Мына эми 30 күн бою тең биз чаңкадык, суусап, ачка болуп, 17 саат адал болгон тамакты жеген жокпуз. Кыйналсак дагы суусаган жокпуз. Канча өзүбүздүн адал болгон аялдарыбызга да барган жокпуз. Ушунча кыйналып Аллах Тааланын өкүмүн, парызын аткардык. Эми ушул орозобуз, кыйналып туткан орозолорубуз Аллахтын астына кабыл болдубу же болбоду деген суроо келет туугандар. Эми Аллах субханаху ва таала бизге ушул орозону такыба болуңар үчүн деп, лааллакум таттакун, силер такыба болуңар үчүн деп Аллах Таала бизге орозону парз кылган эле. Такыба деген сөз мааниси эмне? Алладан коркуу деген сөз. Жалгыз жүрсөң дагы, эл менен болсоң дагы Алладан коркун. Күндүзүн Алладан коркун, түндөсүн дагы Алладан коркун деген сөз. Орозонун ичинде биз бул такыбачылыкты жашообузга алышыбыз керек эле. Эч ким жок кезде ачка болуп үйүңүзгө келсеңиз, тамакты жесеңиз эч ким көрбөйт эле. Бирок сиз Кудайдан коркуп, жок бул тамакты жебеймин, Аллах көрүп турат деп жеген жоксуз. Ушунчалык чаңкап суусасаңыз дагы адал болгон сууну ичкен жоксуз. Адал болгон аялыңызга жакындык кылып кошулган жоксуз. Алладан коркуп, такыбачылык кылып. Мына ушул такыбачылыкты эми орозодон кийин дагы Алладан коркуш керек. Орозо учурундагы Алла, орозо бүткөндөн кийин деле ушул Алла. Алла орозо учурунда көрүп турган Алла, орозо бүткөндөн кийин деле Алла көрүп турат. Бардык нерсени угуп турат. Бардык нерсени Аллах Таала сезип турат. Ошондуктан кээ бир алымдарыбыз айткандай, орозонун кулу болбогула, балким Алланын кулу болгула деген. Бул сөздүн мааниси эмне десем, орозо учурунда эле мусулман болуп, берешен болуп, мечитке келип, сааттап таравихтерди окуп, жумшак болуп, мээримдүү болуп, Алланын кулу болуп, бирок орозо бүткөндөн кийин 11 ай баягы өзүнүн келбетине келип, баягы мусулман жок, жумшактык жок, берешендик жок, мечитке келмей намаз окумай жок болуп калбаш керек экен туугандар. Биз жылы бою Алладан коркушубуз керек. Биз Алла үчүн Рамазан учурунда адал болгон тамак аштан аялыбыздан тыйылдыкпы? Алла үчүн орозо бүткөндөн кийин арамдан тыйылышыбыз керек. Аалымдардын айткан сөзү бар. Кайсыл күнөө иштен кийин бирөө сооп ишти кылган болсо, анда ушул сооп иши күнөөсүн жок кылса алат деген. Бирок кайсыл адам соопту жакшы иштен кийин күнөөгө барган болсо, ушул күнөөсү бул сооп ишти жок кылса алат деген да. 30 күн бою биз Рамазан айында канча соопту жыйнадык, канча жакшы амалдарды кылдык, канча биз даражабызды көтөрө турган сөздөрдү сүйлөдүк, Куран окудук, зикир кылдык, таравих сааттап таравих окуганбыз, кадыр түндөрдү тоскон элек. Эми ушул Рамазан айы кеткенде кайра күнөөгө, арам жашоого, уурдамай, алдамай жашоого өтүп кетип калбаш керек экен да. Мына Рамазан учурундагы кылган жакшы амалдар
эгерде кийин дагы кылган болсо, анда бул орозосу кабыл болду. Эгер Рамазан учурунда эле бир айда эле мусулман болуп, бирок орозо бүткөндөн кийин мусулман эместей жашаган болсо, Рамазан учурунда Алланын кулу болуп, Рамазан бүткөндө шайтандын кулу болуп калса, нафсинин кулу болуп калса, анда орозолорубуз кабыл болбой калат экен. Бир адам чоң күнөө кылса, ага тообасы бар. Тообаны аткарган болсо, анын күнөөсү кечирилет. Бирок тообанын өзүнүн шарттары бар. Биринчиден, ал күнөөсүн мойнуна алыш керек, мен кылдым деш керек. Экинчиден, Алладан кечирим сураш керек. Алла кечирчи, ушул күнөөнү кылдым деп. Үчүнчүдөн, ушул күнөөнү мен кылбаймын деш керек. Жүрөктөн чечим чыгарып, мен кылбаймын башка бул күнөөнү деш керек. Эгерде ушул адам кийин ушул күнөөгө барбаса, кылбаса, демек тообасы кабыл болду туугандар. Мына орозобуздун кабыл болгон белгиси, орозо учурундагы биз жакшы амалдарды өзүбүздөн кылган Аллах Тааланын өкүмдөрүн кийин да аткарайлы туугандар. Мына азыр Шаввал деген ай келди. Шаввал айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Абу Айюб Ал-Ансари радиаллаху анхудан риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сома Рамадана, сумма атбааху ситтан мин Шаввалин, кана касиями дахр." Кимде ким Рамазан айындагы орозону толугу менен кармаса, андан кийин Шаввал айындагы 6 күндү дагы кармап берген болсо, ушул адамга 1 жылдык орозону соо жазылат деп айтты. Мына ушул 6 күндүк орозону бардыгыбыз тең иншаллах кармайлы. Бул 6 күндүк орозону катар менен кармаса дагы болот, бирок бөлүп үзүп деле кармаса болот. Ушул 6 күндүк орозону кармайлы. Бул орозонун ичиндеги кеткен кемчиликтер, парстагы кеткен кемчиликтерди мына нафил, сүннөт орозолор менен толуктап турат экен туугандар. Кыямат кайымда парз намаздардан кемчилик кеткен болсо, анда нафил ибадаттарын карагыла дейт экен. Эгерде ушул адамдын нафил ибадаттары көп болсо, парздагы кемчиликтердин бардыгы тең жоюлуп кетет экен. Ошондуктан бардыгыбыз тең Кудайым буйруса ниет кылайлы, Шаввал айындагы 6 күндүк орозону баарыбыз тең иншалла кармага ниет кылайлы. Мына буйруса орозо бүттү деп эле эми күнөө кыла берсем болот, эми көзүм сактабай эле койсом болот, кулакты сактабай эле койсом болот эмес. Балким бир ай бою биз көздөрүбүздү арамдан сактаганбыз. Эми калган өмүрүбүздү дагы көздөрүбүздү арамдан сактайлы. Бир ай бою кой орозо деп музыка уккан эмес элек. Куран укканбыз. Эми кулактарыбызды арамдан, музыкадан өмүр бою сактайлы. Тилдерибизди кой, ушактасам орозодо сооп жазылбай калат, сооптун баары кетип калат деп тилдерибизди сактаган элек. Эми орозо бүткөндөн кийин дагы эми тилдерибизди сактайлы туугандар. Жылы бою Аллахтын кулу болойлу, Алланы разы кылайлы. Кудайым буйруса Аллах разы болгон болсо, баарыбыздын Аллах Таала разы болсо, дүйнөдө бактылуу кылат, акыретте Аллах Таала түбөлүктүү бактылуу кылат. Жараткан Аллахым баарыбыздын туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Эми орозодо гана эмес, балким иншалла калган айларда дагы Алланын кулу болуп, Алланын өкүмдөрүн аткарып, Аллахым кыл деген нерселерди кылып, кылба деген нерселерден тыйылып жашаганга Аллах Таала бардыгыбызга күч кубат Таала насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Аллахым туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун, чыныгы мусулмандардын катарына кошкон болсун, чыныгы Аллахтын өкүмдөрүн аткарган, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчип жашаган кулдардан, пенделерден Аллахым кылган болсун. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.